Адамдар топтолот махшар аянтына. Махшар деген аянт бар. Пайгамбарыбыз хадисте айткан: "Яума тубаддал арду гайрал ард" деп, башка бир жер бетинде болот дагы, ал жер ушундай болот дейт. Хадисте келгендей, мындай топурагы теп-тегиз ун эленгендей болуп, теп-тегиз топурак болот экен дагы, кызгыл түстөгү топурак жер болот экен. Ошол махшар аянтына адамдар топтолот. Кабырдан ошол махшар аянтына барат дейт. Махшар аянтына барганда адамдардын даражасына жараша адамдар ошол жерде эле бөлүнүп калат экен. Махшар аянтына барганда кээ бирлер ат үстүндө барат экен. Кээ бирлер жөө барат экен. Кээ бирлер жөргөлөп барат экен. Адамдардын кейпи ошол жерде билинип калат экен. Кээ бир риваяттарга караганда фаминхум ман ху ала суратил кырада. Кээ бир адамдар маймылдын кейпинде барат экен. Махшар аянтына баратасың, бирок кейпиң маймылдын кейпин кийип калган дейт. Булар кимдер десе, булар бул дүйнөдө никесиз алакага баргандар. Никесиз алакага баргандар, кыяматта бүтүндөй адамзаты, махшарда бүт пайгамбарлар, бүт сен жетата жетенең, бүт адамзаты топтолгон жер болот. Мына ошол жерге топтолгоно баратканда кээ бир адамдардын кейпи маймыл кейпинде болот экен. Булар кимдер десе, булар бул дүйнөдө никесиз алакага баргандар, ушундай маймыл кейпинде барат экен. Тооба кылышыбыз керек. Кимдин башынан кандай күнөө өттү, Алла Таала тооба эшигин ачып койгон. Качан сен ошол кылган күнөөң үчүн чын дилиңден өкүнүп, Алла, ошондо мен билбестик кылыпмын, жаштык кылыпмын, билбепмин, аяттың мен билсем кылбайт элем деп чын жүрөктөн өкүнүңүз, Алла Таала кыяматта сизди маймыл кейпин кийүүдөн сактап коет. Кандай күнөө болбосун. Эч ким периште эмес. Адам баласы бардыгы күнөөкөр. Бир гана пайгамбарлар күнөө кылбайт. Ошондой болгондон кийин тооба кылайлы туугандар. Андан кийинкиси Оминхум ман ху ала суратил ханазир. Экинчи типтеги адамдар, булар чочконун кейпин кийип келет дейт. Булар кимдер десе, акилу сухт вал макс. Булар арамдан жегендер, арам тамак жегендер, проценттин акчасын алып жегендер. Бирөөнүн малын тартып алып жегендер. Оминхум а'ма. Анан кээ бир адамдар көзү сокур болуп келет экен. Көз сокурлар булар кимдер десе, аль-жайрифул хукм. Бирөөлөр адилеттүүлүк кылып, ал адамдан жакшы кеңеш сурап келсе, өкүм чыгарганда зулумдук кылгандар. Өзгөчө сотторго тиешелүү бул. Сотторго келсе, соттор акыйкатты билип туруп, жашырып койсо, кыяматта көзү сокур болуп келет экен. Булар билинет экен, сот чечиминде зулумдук кылгандар менен ушундай болот экен. Ошон үчүн ушул айтылган нерселердин баарынан жолу бар. Али ногу эт жүрөгүң согуп турабы? Дагы эле көкүрөгүңдө жаның булк этип турабы? Алла мени кечир деп чын дилден өкүнсөң, кандай күнөө кылба кечирет Алла Таала. Андан кийин Оминхум асамул абкам. Анан кээ бир адамдар кулагы керең, тили дудук болуп келет дейт. Булар кимдер десе, аллади я'жаб би амалихи. Кылган амалы менен мактангандар. Ого, мен момдай жакшылык кылып койдум. Жакшылыкты кыл, бирок аркасынан истигфар айт. Пайгамбарыбыз бизге намаз окуганда керек болсо истигфар айт. Намаз окугандан аркасынан 3 жолу салам бергенден астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дейбиз. Пайгамбарыбыз айткан. Эмнеге? Анткени ушул намаз окуатта оюм тиякта биякта жүрөт, Алла кечир, ушу намазымдын кемчилигин кабыл кыл деген сөз. Ошондуктан кандай жакшылык кылба, эгерде адам өзүнө өзү баа берип мактанып калса, бул адам курганы. Ошондой жакшылык кылып, кылган жакшылыгына мактанган адамдар, булардын жакшылыгын Алла кабыл кылбайт. Анткени Алла Таала сенин жакшылыгыңа муктаж эмес, сен өзүң муктажсың. Кыяматта мындай адамдар не болуп келет дейт? Кулагы керең, оозу дудук болуп сүйлөй албай келет. Ошондон билинет дейт. Булар кылган амалына мактаныч кылган адамдар. Андан кийин ва минхум ман ямдагу лисанаху мудлан ала садри. Бирөөлөр бар экен, тилин чайнап келет дейт. Тилин чайнап келет дейт. Анан оозунан ириң агып турат дейт. Булар кимдер десе, булар айтарын айтып коюп, амал кылбаган молдолор дейт экен. Эгерде кимде ким айтарын айтып, амал кылбаса, намаз оку деп намаз окубаса, орозо тут деп орозо тутпаса, насыбай атпа деп кой өзү насыбай атып атса, толтур андайлар. Мындайлар өздөрү кыяматта ошондой болуп келет дейт. Демек, бардыгыбыз, бүтүндөй адамзаты бардыгыбыз чындап Алла үчүн тооба кылайлы. Жаныбыз согуп турабы? Дагы эле өмүрүң барбы? Алла Таала сага шанс берип атат. Тооба кылып кал. Кылган күнөөң үчүн кандай күнөө болбосун, чын дилиңден, Алла, бүтүндөй кылган күнөөлөр менен кечирим сурайм, Аллахым кечир деп ошого өкүн.
салафы солихиндерде ошондой адамдар болгон. Бир туура эмес кылык кылып коюп, ыйлап отуруп таң атканча жан чыгып кеткен адамдар болгон. Чын дили менен тооба кылган. Азирети Маиз ошондой болгон. Азирети Маиз зына кылып койгон сахаба болгон. Бир аял менен ойноштук кылып койгон. Я Расулалла, мен ойноштук кылып койдум деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam, болду сен ойноштук кылыпсың, сен шарият боюнча сени өлтүрүш керек, давай ташты топтоп алып ташпаран кылабыз деген эмес. Пайгамбарыбыз акырын жүз буруп кетип калган. Пайгамбарыбыздын астынан тосуп чыккан. Я Расулалла, мен зына кылдым деген. 3 жол астынан тосуп чыкканда, 4-түнчүсүнүн астынан тосуп чыкканда айткан. Зына деген эмне деген билесиңби деген. Мүмкүн жөн эле өөп койгондурсуң, мүмкүн жөн эле кучактап койгондурсуң дегенде жок деген. Зына болду деген. Андай болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шарият пайгамбарыбызга укканга жери ал кечиримдүү эле. Мүмкүн билбей калса Алла жашырып коймок. Бирок пайгамбарыбыз уккандайын ал Алланын өкүмүн аткарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга буйрук берген. Өзү моюнга алды. Эч ким муну мажбурлаган жок, эч ким зордогон жок, коркуткан жок. Азирети Маизди ээн талак алып чыгат. Ташпаран калмакчы болот сахабалар. Эми сахабаларда жөнөкөй адамдар болгон да. Баягы ташпаран калып жөнөгөндө Азирети Маиз качып жөнөйт, дыркырап. 1-2 жол таш менен жегенден кийин жан таттуу да. Качат. Антсе сахабалардын аркасынан кубалап жүрүп ташпаран калып өлтүрөт. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: качкандан кийин тим коюшуңар керек болчу, тийбешиңер, бекер кылдыңар дейт. Пайгамбарыбыз аламга рахмат үчүн келген. Пайгамбарыбыз бирөөнү өлтүрүш үчүн келген эмес. Пайгамбарыбыз бирөөнү капырсың деп динден чыгарыш үчүн келген эмес. Пайгамбарыбыз жер бетинде бүтүндөй адам затына, бүтүндөй жан жаныбар, аламга, ай аламга рахмат үчүн келген пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошентип айткан. Маиз ушундай тооба кылды, бүтүндөй Мединанын элинен ашык тооба кылды. Эгерде анын тообосун бүтүндөй Мединанын элине чатса, алардын баарына кенен болмок деди. Биз күнөөкөрбүз. Кыямат бар. Эртең өлүм ак. Качып кутула албайбыз. Мен күнөөмдү моюнга алам. Кекиртектен. Бир гана Алланын рахматы болбосо, кутула албайбыз эч кимибиз. Ошондой болгондон кийин бирөөнү тигиндей, бирөөнү мындай деп бирөөнү сындаган жөн эле коелу. Ар ким өзүбүздү оңдойлу. Ошон үчүн шариятта айтат: ар кимиң өзүңдү оңдо, аалам оңолот дейт. Ар ким өзүңдү оңдо, мамлекет оңолот.